Ассаламу алейкум мекендештер, такси коллегалар, жигиттер, байкелер. Бул Жанат Бобукеев, жана мен Алмаз. Ассаламу алейкум, урматтуу коллегалар, кандайсыздар, урматтуу мекендештер. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мекендештер, байкелер, жигиттер, силерге дагы бир жаңылык. 2 күн, 3 күн калдыбы? 4 күн калыптыр 1-июлга. 1-июлда өзүңөр билгендей эле сим карталар блокировка болот. Ким регистрация кыла элек болсо, ошол жөнүндө чото бүгүн бул Белес парк иштетет, Жанатты билесиңер баарыңар эле. Бүгүн Белес паркта именно ушул вопростор менен отурду, там кисарт, регистрация, сим карты, ошону эми пайда болуп кетсин деген эле ой максат менен түнгө карабай эртерээк видеону тартып көрсөтүп коелу дедик, чтоб өзүңөр да кандай кылышты, особенно биздин возрасттагы байкелер может пайдасы тийип калат деген ойдо да. Анан там өзүнчө там комментарий жазчу элеңер, чисто билген нерсени бөлүшүп коелу деген эле ой максат менен түнгө карабай ушул видеону тартып атабыз. Бул видеодо азыр эмени көрсөтө кетели деп атабыз, байкелер. Жана биометрияны тапшырып атпайсыңарбы? Биометрияны тапшырарда, например, любой кайсы банктын картасын көтөрсөңөр, ошол банкка барып регистрация кыласыңар, биометрия тапшырып. Биометрия тапшыргандан кийин аяктан банктан силерди жөнөтүп атпайбы, там эми кайсы сим картаны көтөрсөңөр, ошол эми мобильный оператордун офисине барып туруп, ошол жактан дагы бир подтверждение өтөсүңөр деп. Ошону мобильный оператордун офисине барбай эле өзүңөр эле госуслугага кирип туруп, өзүңөр фотография, селфи дегенди сурайт, данный паспортты сурайт, ошону жүктөп туруп подтверждать этип койсоңор болот. Самое главное, банкка любой, либо Яндекстин огородный проездке барса болот, Ооба. Жигиттер, короче, башынан аягына чейин көрүп койгула. Эгерде ким билбесе, видео менен бөлүшүп койгула. Бул Алмаз байкени тааныйсыңар, Азия паркта иштейт. Чтоб ар бир адамга бирден көргөзүп отурбай эле видео тартып, анан кийин YouTube'га жүктөп коелу деп чечтик, чтобы аз эле убакыт калды, пайдалуу болсун депчи элдерге. Чисто вот ой максат ошол эле да, просто көргөзүп эметип коелу дедик. Просто бүгүн 2-3 жазап бердик, анан көбү билбейт экен. Билгендер деле бар эми арадачы. Просто аларда эми мындай возможность жок болуп атат да, монтип тартып эметкенгечи. Бизде эми шүгүр эме бар, аудитория дегендей канал силер аркылуу жеткизип коелу дедик. Азыр көргөзө кетели, госуслугага кирип дальше эмне кылышты. Госуслугага кирерден мурун дагы бир жолу эскертүү. Биринчи, Сбербанкка барасыңар, либо Яндекстин офисине барып туруп өзүңөрдү регистрация кыласыңар, жана биометриянын эмесине там кагаз берет цифралар менен, ошолорго голосовой цифраларды кайталайсыңар, анан сүрөткө тартат, ошо менен бүттү дейт. Калганын эмеге барасың дейт. Мобильный операторуңдун офисине барып, ошол жактан подтверждение кылып аласың деп. Ошону мобильный операторго барбай эле кандай подтверждение кылышты азыр көргөзө кетели. Тип туруп госуслугага киребиз азыр, госуслугага кирип атам. Госуслугага киргенден кийин могу робот Макс деген бар. Могу робот Максты басасыңар. Ушул чыккандан кийин могу жерге монтип договор связи деп жазасыңар. Договор связи деп жазасыңар. Жазгандан кийин муну запрос жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндөн кийин мондай ответтер келет. Эң биринчиси подтверждение личности для заключения договора связи. Ушуну базасыңар. Ушуну базгандан кийин мондай эме чыгат. Подтверждение личности для заключения договора связи. Начать кыласыңар. Что нужно для подачи заявления? Бул эмелер, эмне документ номер. Бунун баары силерде бар да уже госуслугиде. Подтвержденный аккаунт болсо госуслугиңер. Перейти к заявлению. Данныйлар чыгат. Анан кийин верно кыласыңар данныйларыңарды. Анан могу оператор деген жерге операторуңарды тандайсыңар. Например, Теле2 болсо Теле2, Йота болсо Йота, Билайн болсо Билайн, а башка болсо могу жака поискке жазасыңар. Меники, например, мына Теле2. Теле2ны бастым, анан могу номер телефона деген жерге ушул Теле2 номериңерди жазасыңар. Меники, например, 999. Монтип ошо оператор биринчиси, Теле2 оператор номер. Мынтип туруп могу продолжить кыласыңар. Продолжить кылгандан кийин могу проверить версию деп туруп, могу продолжить деп кете бересиңер азыр ушунда. Мына мондай эме чыгат, подтвердите личность по биометрии деген. Муну да продолжить кыласыңар. Ушинткенден кийин мондай азыр эме ачылат. Сүрөткө түшүш эмечи, жана фотоконтроль. Бул азыр бир аз катып атат, түндө билген чото сбой болуп атат. Мына мондай фотоконтроль ачылат. Ушу фотоконтроль ачылгандан кийин мондай өзүңөрдү монтип туруп готово кыласыңар. Мына подтверждение биометрии деп чыгат монтип.
Меники подтвержденный да уже кылып койгом. Просто силерге көрсөтөм. Мына мондай болуп чыккандан кийин в личный кабинет киресиңер. На подтверждение личности для заключения договора деп мына заявление получено в ведомство только что деп мына мурункусу монтип турат да, азыр мына монтип мына услуга оказана деп чыгып калыш керек. Подтверждение болгондон кийин. Мына услуга оказана көрдүңүз. Сегодня 00:48 түнкү 1 башты. Мына азыр жөнөттүм. Ушундай чыгып калыш керек. Ушундай чыккандан кийин бүттү. Номериңер подтвержден деген доказательство ушул да, могу госуслуги. То есть ушинтип госуслугадан эле өтүп койсо, не обязательно Теле2 офисине барып турабы? Ооба, Теле2 любой эле оператордун офисине барып кереги жок. Эмеден любой банктын картасы болсо, ошол банкка кирип биометриңарды тапшыргандан кийин уже калганын госуслугиге кирип туруп ушинтип өтүп койсоңор болот. Госуслугуңар эми, конечно, банкка баргандан кийин аякта подтвержденный аккаунтка эле кылынат, баарыңардын эле аккаунтуңар подтвержден болот да, если ким барып биометрияны тапшыргандан кийин эми сотовый оператордун офисине барбай эле уже банктан чыгып туруп эле машинага отуруп туруп өзүңөр эле ушинтип өтүп койсоңор болот мекендештер. Ушундай. Ассаламу алейкум.